Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар жана угуучулар. Биздин сабагыбыз негизги диний маалыматтар. Биз силер менен исламда ибадат бөлүмүн окуп жатабыз. Мына ошол бөлүмдүн 7-чи сабагы. Мурунку сабагыбызда намаз темасынын 1-чи бөлүгүн өткөнбүз. Ал эми бул сабагыбызда намаз темасынын 2-чи бөлүгүнө токтолобуз. 2-чи бөлүктүн темасы намаздын окулушу. Мурунку темада биз намаздын маани маңызы, намаз негизинен намаз деген эмне, анын ички жана сырткы парыздары, намаздын важиптери жана сүннөттөрү туурасында маалымат алганбыз. Ал эми бул сабагыбызда намазды кандай окуйбуз? Мына ошол суроого жооп беребиз. Негизинен намаздар окулуш формасына карата бири-биринен көп деле айырмаланбайт. Бул окуй турган намазыбыз парыз намаз болсун, важип болсун, сүннөт болсун, нафил намаз болсун, белгилүү кыймыл аракеттерден тургандыктан бири-бирине окшош эле формада окулат. Биз бул жерде өрнөк катары багымдат намазынын окулуш формасын көрсөтүп беребиз. Багымдат намазы 2 рекет сүннөт жана 2 рекет парыздан турат. Намаздын багымдат намазынын окулушуна өтпөстөн мурун биз ага даярдык үчүн намаздын сырткы парыздарын эсибизге сала кетели. Анткени бул намазга даярдык үчүн бул сырткы парыздар жок болгон болсо, анда окулган намаз өтүмдүү болбой калат. Биринчиден, намаз окула турган жер жана кийим таза болушу керек. Бул нажасаттан даарат дегенбиз. Экинчиден, намаз окуй турган адамда даарат болушу керек. Эгерде шарт болгон болсо, гусулу болуш керек. Бул хадастан даарат. Дааратсыз окулган намаз өтүмдүү болбойт. Андан кийинкиси уяттуу жерлер жабык болушу керек. Бул сатри аврат дегенбиз. Эркектердин уяттуу жерлери кайсылар, аялдардын уяттуу жерлери кайсылар, биз мурунку сабагыбызда токтолгонбуз. Эгерде уяттуу жерлер жабык болбосо, анда намаз өтүмдүү болбой калат. Белгиленген убакыттын ичинде окуу керек. Ар бир намаздын өзүнүн убактысы бар. Мына ошол убакыттын ичинде гана окулган болсо, намаз өтүмдүү болот. Ошондуктан убакыт намаздын сырткы парызы катары эсептелет. Жүздү кыбылага буруу керек. Кайсыл намазды окубайлы, жүзүбүздү кыбылага бурбай турган болсок, анда ал намаз өтүмдүү болбой калат. Ошондуктан истикбали кыбла намаздын сырткы парыздары катары эсептелет. Андан кийинкиси, кайсыл намаз окула турган болсо, ошого ниет кылуу. Багымдатты окуй турган болсок, багымдат намазына ниет кылуу. Эгерде кайсыдыр бир нафил намазды окуй турган болсок, ошол нафил намаздын атын атап ниет кылуу бул намаздын сырткы парызы болуп эсептелет. Бул шарттар орундалган болсо, намаз окууну баштоого болот. Анда багымдат намазынын 2 рекет парызынын окулушуна көңүлүңүздү буралы. Багымдат намазы айтылгандай эле 2 рекеттен турат. Анын 1-чи рекети. 2 буттун ортосун 4 манжалык өлчөмдө ачып, буттарыбыздын ортосу 4 манжа өлчөмүндө ачык болушу керек. Манжалардын учтарын жана жүздү кыбла тарапка буруп тике турат адам. Бул жерде сүрөттө көрсөтүлгөндөй кыз баланын окуусу жана эркек баланын окуусу көрсөтүлгөн. Андан соң эркектер коомат айтат. Ал эми аялдарга шарт эмес. Эгерде окулган намаз парыз намаз болсо, анда сөзсүз түрдө коомат айтылат. Ал эми аялдар айтпайт. Кооматтан кийин ниет кылат. Ниет кылдым Алланын ыраазычылыгы үчүн багымдат намазынын парызын окууга, жүзүмдү бурдум кыблага. Эгерде имамдын аркасында болсо, иктыда кылдым имамга дегенди дагы кошо кетет. Деген соң такбир кулак кагат. Аллаху акбар деп такбир алат. Аллаху акбар деген сөз бул такбир дегенди билдирет. Эркектер такбир алганда алакандар кыблага карап, манжалар орточо ачык абалда болот. Баш бармактын ички бөлүгүн кулактын жумшак жерине тие турган даражада кол көтөрүлөт. Башкача айтканда, кулактын түбүнө кол бармактарды коюп,
колду алакандын ичин кыбла тарапка каратып туруп Аллаху акбар деп айтат. Ал эми аялдар болсо такбир алганда алакандар кыблага карайт, манжалар орточо ачык болот, колдор көкүрөк тушуна чейин көтөрүлөт. Бул жерде эркектер менен аялдардын такбириндеги айырмачылык, эркектер колдорун кулагынын түбүнө чейин көтөрсө, ал эми аялдар көкүрөк тушуна чейин гана көтөрөт. Такбир алган соң колдор байланат. Кыям деп айтабыз буну, тике турууну. Эркектер оң кол менен сол колдун билегин кармашат. Оң колдун баш бармагы жана чыпалак сол колдун кызыл ашыктарынын үстүнө коюлат. Бармак менен чыпалакты чыпалак менен кызыл ашыктарды кармайбыз. Колдор киндиктин тушуна байланат. Ал эми аялдар оң колун сол колунун үстүнө гана түз коюп, булар бармагы менен чыпалагы менен кызыл ашыгын кармабайт, жөн гана оң колун сол колунун үстүнө түз коюп, колдорун көкүрөктүн үстүнө коюшат. Андан соң катары менен Субханака дубасы окулат. Субханака Аллахумма ва бихамдик ва табарак асмук ва та'ала джаддук ва ла илаха гайрук. Андан кийин А'удhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim деген соң Фатихага Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin деген соң амин деп ичибизден айтып, андан кийин Курандан бир сүрө же болбосо бир канча аят окулат. Мисалы Кул хуаллаху ахад. Кул хуаллаху ахад, Аллахус самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад окуйбуз. Буга зам сүрө деп айтылат. Андан кийин зам сүрө окулгандан кийин Аллаху акбар деп рукуга ийилип, рукуда 3 жолу Субхана Rabbiyal Azim деп айтылат. Рукуда буттун уштарына карайт. Эркектер рукуда белин түз кармап, манжаларды ачып, колду тизенин үстүнө коёт. Тизе жана чыканак ийилбестен түз кармалат. Бул жерде сүрөттө көрсөтүлүп тургандай. Ал эми аялдар рукуда эркектер сыяктуу түз ийилбейт, белдерин түз кылбайт. Бир аз ийилсе жетиштүү. Манжаларды ачпастан түз абалда эки тизенин үстүнө коюшуп, тизелерин бир аз бүгүшөт. Мына сүрөттө көрүнүп турат. Руку кылган соң рукудан турат. Сами Аллаху лиман хамидах деп рукудан туруп тикеленгенде, түз турганда Роббана лакал хамд деп айтат. Андан соң рукуда турганда көздөр сажда кылынуучу жерди карайт. Андан кийин сажда кылынат. Рукудан туруп Роббана лакал хамд дегенди айткан соң Аллаху акбар деп саждага барып, 3 жолу саждада Субхана Rabbiyal A'la деп айтылат. Саждага барарда жерге алгач тизелер, андан соң 2 кол, кийин бешене жана мурун тиет. Саждада баш 2 колдун ортосунда болот. Манжалар бири-бирине жабышкан абалда болот. Саждада буттарды жерден көтөрүүгө болбойт. Эгерде буттар жерден эки буттен көтөрүлүп кете турган болсо, анда намаз бузулуп калат. Бул биринчи сажда. Биринчи сажданы кылган соң Аллаху акбар деп саждадан туруп отурат. Саждада турганда белди түз кармап, манжаларды эркин таштап, алаканды тизенин үстүнө коёт. Эркектер сол буттун жерге жайып, үстүнө отуруп, оң бутун манжаларын кыблага каратып, тик абалда кармайт. Ал эми аялдар 2 бутун тең жаткызып, сол жакка чыгарып, сол бутунун үстүнө отурат. Биринчи саждадан турган соң Субханаллах деп айтканча тыныгып отуруп, андан соң Аллаху акбар деп экинчи саждага барат. Экинчи саждага барган соң ал жерде дагы 3 жолу Субхана Rabbiyal A'la деп айтып, кайрадан Аллаху акбар деп экинчи ирекетке турат.
Бул биринчи рекеттин мына ушундай окулат. Эми экинчи рекетке токтололу. Ошол эле биринчи рекетте эле Аллаху акбар деп саждадан экинчи рекетке турган соң экинчи рекетти колдор байланат. Саждадан туруп жатып алгач баш, андан соң колдор, акырында тизелер көтөрүлөт. Экинчи рекетке турганда катары менен Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул жерде экинчи рекетте субханака дубасы жана аузу айтылбайт. Түз эле Бисмиллахир-рахманир-рахим дегенден кийин Фатиха сүрөсүн окуп, анан кошумча зам сүрө окулган соң кайрадан биринчи рекеттегидей кошумча сүрөнү окугандан кийин Аллаху акбар деп рукууга барат. Рукууда 3 жолу Субхана Раббиял Азим деп айтат. Аялдар дагы, эркектер дагы. Андан соң аны айткан соң Самиаллаху лиман хамидах деп түздөлөт. Тик турганда аялдар да, эркектер да Роббана лакал хамд деп айтып Аллаху акбар деп саждага барат. Саждада 3 жолу Субхана Раббиял а'ла деп айтып Аллаху акбар деп саждадан башты көтөрүп Субханаллах дегенчелик отуруп кайрадан Аллаху акбар деп экинчи саждага барып, саждада 3 жолу Субхана Раббиял а'ла деп айтып Аллаху акбар деп кайрадан саждадан башты көтөрүп отурат. Аллаху акбар деп саждадан туруп отурат. Отурганда колду түз кармап, манжалар эркин абалда тизенин үстүндө болот. Отурганда катары менен биринчи тахият, ат-тахияту дуасы окуйт. Андан кийин салаваттарды Аллахумма салли, Аллахумма барик дуаларын окуйт. Анан Роббана атина дуаларын окуйт. Эркектер сол бутун жерге жайып, үстүнө отурат. Оң бутун манжаларын кыбылага каратып, тик абалда кармайт. Аялдар эки бутун тең жаткызып, сол жакка чыгарып, сол бутунун үстүнө отурушат. Ат-тахият дуасын, салаваттарды, Роббана дуаларын окугандан кийин салам берилет. Мына бул жерде да сүрөттө көрүнүп тургандай, башты алгач оң жакка буруп, Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп, андан соң сол жакка буруп, Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп салам берилет. Салам бергенде эркектер дагы, аялдар дагы өзүнүн ийинин карайт. Оң жана сол жакка салам берилген соң эки рекеттүү намаз мына ушуну менен бүткөн болот. Эми эгерде намаз 4 рекеттүү болсо, алгачкы 2 рекет жогорудагыдай таризде окулат. Экинчи рекеттин соңунда тахият дубасын окуган соң Аллаху акбар деп 3-чү рекетке турат. 4 рекеттүү намазда экинчи рекетте отурганда тахият дубасын гана окуп туруп Аллаху акбар деп 3-чү рекетке турат. 3-чү рекетте бисмилланы айтып Фатиха сүрөсүн окуйт. Андан соң эгерде окулуп жаткан 4 рекеттүү намаз парыз намаз болсо, мисалы бешим, асыр, куптан намаздарынын парыздары сыяктуу, 3-чү, 4-чү рекеттерде Фатихадан кийин кошумча сүрө окулбайт. Фарыз намаздарда 3-чү, 4-чү рекеттерде Фатиха гана окулуп, зам сүрө окулбайт. Фатихадан кийин эле дароо руку сажда кылынат. Ушул эле таризде 4-чү рекет окулуп, акыркы отурушта тахият, салават жана Роббана дубалары окулган соң салам берилип 4 рекеттүү намаз бүтөт. А эгерде окулган намаз сүннөт намаз болсо, мисалы бешим намазынын сүннөтү, асыр намазынын сүннөтү, куптан намазынын башындагы 4 рекет сүннөт сыяктуу сүннөт намаздар болсо, анда 3-чү, 4-чү рекеттерде Фатихадан кийин кошумча сүрөдө окулуп, руку, сажда, салам менен намаз бүтөт. Сүннөт намаз 4 рекеттүү сүннөт намаздарда Фатихадан кийин 3-чү жана 4-чү рекетте зам сүрө окулат. Эскертүү, ал эми парыз намаздарда 3-чү жана 4-чү рекеттерде Фатихадан кийин зам сүрө окулбайт. Мисалы, бешим намазынын алгачкы сүннөтү менен жума намазынын сүннөттөрү мына ушул таризде окулат. Шам намазы 3 рекеттен турат. Экинчи рекетти бүтүрүп,
отуруп тахият дубасын окуган соң 3-чү рекетке турат. Фатиха, кошумча сүрө, руку, 2 саждадан кийин акыркы отурушта тахият, салаваттар, Роббана дубалары окулган соң оңго жана солго салам берилип намаз бүтөт. Урматтуу окуучулар жана угуучулар, бул жерде бир туура эмес жазылып калган. 2-чи рекетте тахият дубасын окуган соң 3-чү рекетке турат. Шам намазында Фатиха окуган соң кошумча сүрө окулбайт. Фатихадан кийин дароо эле руку, анан 2 сажда, анан акыркы отурушта тахият, салаваттар, Роббана дубалары окулган соң оңго жана солго салам берилип шам намазы бүтөт. Витир намазы да 3 рекеттен турат. Витир намазынын окулушу бир аз башка намазга салыштырмалуу айырмачылыгы бар. Ал кайсы? Витир намазынын алгачкы 2 рекети жогорудагыдай багымдат намазынын 2 рекетиндей эле окулат. 2-чи рекеттин руку саждаларын кылып, тахият дубасын окуган соң 3-чү рекетке турат. 3-чү рекетте бисмилланы окуйт, Фатиханы окуйт, кошумча сүрө дагы окуйт. Андан соң Аллаху акбар деп рукуга кетпестен Аллаху акбар деп такбир алынат. Башкача айтканда кулак кагылат. Андан соң кайрадан колдор байланып кунут дубасы окулат. Кунут дубасы окулгандан кийин кадимкидей руку саждалар кылынып, кунут дубасы окулгандан кийин гана Аллаху акбар деп рукуга барып, сами Аллаху лиман хамидах деп рукудан туруп, анан кийин Аллаху акбар деп саждалар кылынат. Акыркы отурушта тахият, салават жана Роббана дубалары окулуп, 2 жака салам берилип, намаз бүтөт. Витир намазы мына ушундай таризде окулат. Бардык намаздарда, парыз болсун, сүннөт болсун, акыркы отурушта 2 рекеттик намазда 2-чи рекеттен кийинки отуруш, 4 рекеттик намазда 4-чү рекеттен кийинки отуруш акыркы отуруш деп аталат. Акыркы отурушта тахият, Аллахумма салли жана Аллахумма барик, Роббана дубалары окулат. Намаз бүткөндөн кийин 33 жолудан Субханаллах, Алхамдулиллах жана Аллаху акбар деп зикир чалынат. Мына ушундай намаздын окулушуна токтолдук. Эми мурунку сабагыбызда да токтолгондой, намаздын таблицасына дагы бир жолу көңүлүңүздөрдү буралы. Намаздар багымдат намазы, пешим намазы, асыр намазы, шам намазы жана куптан витир намаздары болот. Бул 5 убакыт намаз. Багымдат намазынын мурунку сүннөтү бар, ал 2 рекет жана 2 рекет парызы бар. Кийинки парыздан кийин сүннөтү жок, важиби жок. Жалпы рекеттеринин саны 4 рекет. Бешим намазынын мурунку сүннөтү 4 рекет, парызы 4 рекет, кийинки сүннөтү 2 рекет, важиби жок, жалпы 10 рекеттен турат. Ал эми асыр намазында башында кээ бирөөлөр 4 рекет сүннөт окушат, парызы 4, кийинки сүннөтү жок, важиби жок, жалпы 4 же 8 рекеттен турат. Ал эми шам намазынын мурунку сүннөтү жок, парызы 3 рекет, кийинки сүннөтү 2 рекет, важиби жок, жалпы 5 рекеттен турат. Ал эми куптан намазы 4 рекет, алдында 4 рекет сүннөт окушат кээ бирөөлөр. Андан кийинки 4 рекет фарзы бар, 2 рекет кийинки сүннөтү бар жана башка намаздардан айырмаланып куптандан кийин 3 рекет важип, витир важип намаз окулат. Жалпы 9 же 13 рекеттен турат. Биз бул сабагыбызда 5 убакыт намазынын окулушуна токтолдук. Кийинки сабагыбызда жума, айт, таравих жана жаназа намаздарынын окулушуна жана аларга тиешелүү маселелерге токтолобуз. Сабагыбызга көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат, саламатта калыңыздар.